Анда мен сизге тааныштырып өтөйүн. Челпек айылындагы Магрифа Рахимова атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Назира Ашимова эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Күнүңүздөр менен жакшы, маанайыңыз жакшы. Ушундай кыштын суугунда, чилдесинде ушундай үшүп кирип калдыңыз таң эрте. Анан негизи эле мугалимдер ушунчалык так болот эмеспи? Күндө эртең менен канчада турасыз? Күндө эртең менен 6-да турам. Намаз окуйм, анан сабакка даярданып 8-ге сабакка барып калам. Жакшы. Демек, эрте туруу сизге кыйынчылык жаратпайт экен, э? Жаратпайт. Жакшы. Анда маегибизди кененирээк, тереңирээк изилдеп, ушул балдарга арналган жомоктордун, ырлардын сырын ачып берүүгө өтөлү, э? Алгач айтып берсеңиз, ушул чыгармачылык менен алек болуп, жомок жаратып, жатканыңызга канча убакыт болду? Эмне түрткү болду? Негизи эле балдар үчүн жомок жазыш үчүн бир өзгөчө талант керек болуш керек. Аларды туя билиш керек, э? Балдарга жеткизиш керек деген сыңары. Рахмат Миргүл. Учурдан пайдаланып, жалпы эле теле көрүүчүлөрдү кирип келген жаңы жыл менен куттуктайм. Ушул жыл баарыбыз үчүн ден соолуктун жылы болсун, көп ийгиликтерди багындырган жемиштүү жылдардан болсун деймин. Анан эми суроолорго жооп берип баштайын. Эми жомок жазуу, ыры жазуу бул негизи кичинекей кезимден эле башталган да. Кичинекей кезимде мен өзүм Тоң районунда 4 айында коммунизм мектебинде окугам. Анан бул жерден баягы эмгекчил деген газетабыз болор эле. Ошол газетага кичинекейимде макала жазып, бир аз ыр жазып, ушинтип койчу элем да. Демек, бала кезиңизден башталган турбайбы? Бала кезимден эле өзүм бир эргүү келип, бир мугалимдерге ыр жазгым келип, мектепке ыр жазгым келип ушинтип башталган. Анан ошол эргүү улам отуруп, анан кийин аңгемелерди жаза баштадык, жомокторду жаза баштадык, ар кандай ырларды жаза баштадык. Ошентип анан азыркы күндө ушу мектептен анын үстүнө менин кесибим мугалим болгондуктан баягы өзүмдүн кесибиме жараша дагы ой толгоолор келип, темага жараша ыр жазыш керек болуп калат. Же болбосо бир нерсени жакшы түшүндүрүш үчүн жомок ой толгоолор келип калат да. Ошонун эсебинен ошондон улам мен жомокторду жаратып, ырлар жаратып атам. Демек, бул жомокторду, ырларды окуу методикасына дагы колдонуп, эр шаркка калып кетип турбайсызбы? Ооба. Мында бизде эми методика өзүм кесибиме байланыштуу. Мына бул керемет окуу деген долбоорду окудук. Бул окуу бизге абдан чоң таасирин тийгизди. Мында биз жеке эле балдар менен эмес, ата энелер менен да тыгыз байланышта болдук. Ошондой эле биздин мектепти жетектеген Гүлнур Турдаевна жетекчибиз менен бирге биз көптөгөн семинарларды, областтык деңгээлдеги семинарларды өттүк. Көп иш чараларды, куржун, окуу куржуну деген, финчилистен деген көп иш чараларды өттүк. Өзүбүздүн тажрыйбабызды башка мектептер менен бөлүшүп, анан ошол кезде да эргүү жаралды да. Анан бул жерде ошо электрондук китеп деп ата энелер менен, биз балдар эле менен эмес, ата энелер менен чогуу китеп окудук, сайттан электрондук китептерди. Анан ошол менен бирге бизге эң бир сонун китептерди белек катары беришти да. Аябай көп, жүздөгөн китеп. Айтып өтсөк, мисалы үчүн суу астындагы дүйнө, Майпаң Мамалак, Карышкыр, жана башка көп абдан сонун бүгүнкү күндө аны балдар кызыгып окуп жатышабы, окугандар арбын элеби? Абдан көп да, абдан жакшы. Анткени мурун баягы кийин көпчүлүк учурда телефонго көңүл бөлүп калышпадыбы. Анан мына ушул долбоордон китеп келгенде биз кадимкидей ата энелер менен атайын окуу куржунун уюштуруп, ошол куржунга китептерди салып, балдарына чогуу окутканга баягы эме кылдык да. Анан узатып, куржунду улам класстар бири-бирине окуу куржуну узатышып, ушундай бир жакшы жаңылыктар болду. Анан ушул эмеде балдар эң негизгиси, эң жакшы
жери бул жаш өзгөчөлүгүнө жараша китептерди деңгээлге бөлүп койгон да. Анан биринчи деңгээл, экинчи деңгээл деп деңгээлдерге бөлүп жада калса ошо деңгээлдин биринчи жарым жылдыкта, анан экинчи жарым жылдыкта окуй турган китептер да болду. Ооба, туура белгилеп өттүңүз. Себеп дегенде баягы бала кабыл алыш үчүн, түшүнүш үчүн ошонун деңгээлин жазылыш керек да жомок. Анан эми мен өзүм азыр биринчи класста окутуп атам. Мына ушул биринчи класста азыр баягы иллюстрацияланган көп сүрөттөрү бар китептер да. Ал жерде биринчи бетинде абдан кызыктуу, ушунчалык красочно, орусча айтканда китеп аябай кооз да, кооз болгон. Анан сөздөрү аз эле да, биринчи класска ылайыктуу. Анан окуп бала баягыны окуп баратып эле экинчи бетке шашып, ушу экинчи бетке окуганга аракет кылат экен да. Экинчи беттеги сүрөттү көрүш керек, экинчи бетте кандай окуй алып. Сөз абдан аз, бирок сүрөт көп да. Жаңы окуп жаткан бала баягы сөздөн тажап кетиши мүмкүн да. Ошол себептүү сүрөттөр менен кызыктырат турбайбы? Сүрөттөр менен кызыктырып, анан баягы баланын окуусуна дагы, шаар окуусуна дагы баягы жардам берет экен китепчи. Анан бүгүнкү күндө сиздин канча жомогуңуз бар жана ал жомоктордун кандай тематикада жазасыз? Көбүнчө эле баягы жакшы жака умтулууга, талим тарбия берүүгө багытталат эмеспи? Ооба, туура айтасың. Жомоктор, ондогон жомоктор бар. Анан бул жерде эң алгачкы жазган жомогуңуз кайсыл эле? Жана ал эмнеден улам чыкты эле? Кандай кабыл алышты? Эң алгачкы жазган жомогум Көпөлөк кыз деген жомок болчу да. Муну эң биринчи жаратканда мен ушуну жазуу менен бирдикте өзүнчө мондай китеп чыгарылды да. Баягы 3D форматында деп коет эмеспи? Ошондой 3D форматында мына орекиндей кылып балдарга баягы. Муну баарын өзүңүз жасап чыккансыз? Бул кыздардын Мээрим деген, Курбанова Мээрим деген менин насаатчымын. Мен ал кызга ушул кыз экөөбүз, бул кыз абдан сүрөттү жакшы тартат экен. Ошо кыз менен бирдикте мына орекил Мээрим менен жакшынакай мондай. Сөздөрү аз экен бул жерде дагы. Сөздөрү аз, сүрөт менен берилген. Эми бул эмнеге бул китепти жазып калганын себебин айтып берейин. Себеби Көпөлөк кыз деген бир көпөлөк 4 баскычтан өтөт экен да. Баягы көпөлөк личинкасын таштап, анан гусеницага өтүп, анан куколка болуп, анан аягында метаморфоза деп нак көпөлөккө айланганда, ошону баягы биологиядагы баягы айтылат да, мындай болуп, анан мындай болуп депчи. Анан канча күн көпөлөк жашай тургандыгын ошону окуп чыктым да биринчи. Анан аябай кызыктуу болду магачы. Анан ушуну мен жомок аркылуу чагылдырайын деп ойлодум да. Анан балдарга баягы биринчи личинка таштайт, анан мындай кылат деп айткан жокмун. Шак элечи. Бул жомокто хандын кызы болуп, ушул хандын кызы Көпөлөк кыз болот да. Эми мунун баарын азыр айтып отурсам көп убакыт кетет, бирок өзгөчө кичинекей балдар көпөлөктү алып эле анан кармап, аны өлтүрүп коюшат эмеспи? Анан бул жомоктон кийин бир аз аял сезим пайда болот экен. Аял сезим пайда болот. Анан ошо көпөлөк эки эле күн жашайт экен. Мына ошону билдирдим. Аны менен бирдикте ал кантип канча күндө араң ушул пайда болуп, анан ошо абдан көп 3 ай, 1 ай личинка таштагандан 1 ай, анан ушунун баарын жомок аркылуу чагылдырып, анан ушул жомок жазып чыктым. Бул балдарга баягы мындан бул болгон турбайбы деген аябай бир жакшы таасирин тийгизди. Ошо аял сезими пайда болуп, жаратылыш менен аяр мамиле жасоого ошол эле учурда мен да окуп чыккан элем бул жомокто чындыгында эле. Анан жомоктун өмүрү, көпөлөктүн өмүрү ушунчалык аз экен. Анан аны дагы баягы түшүндүрүп, жеткирип, балдарга жомок аркылуу акырын алаксытып, бул Жолборс эне эмне жөнүндө жазылган? Жолборс эне деген жомок, бул Жолборс эне бул сүлөөсүн, жаратылышта сүлөөсүн, анан мышык. Ушул сүлөөсүн менен мышыктын айырмачылыгын билдирет да. Мында балдар баягы мышык, анан сүлөөсүн деп экөө абдан окшош эмеспи? Анан сүлөөсүн бул кандай, эмне болуп сүлөөсүн болуп калган, мышык кандайча мышык болуп калган, мына ошол тууралуу жазылган да. Бирок мында айырмачылыктар, сүлөөсүн жырткыч жаныбар экенин, анын кулагынын учунда антеннасы бар экендигин, өтө баягы тырмактарын жырткыч узун экендигин, көлөмүнөн чоң экендигин, ушундай
басылып Мында демек баягы жомок жазууда таанып билүүчүлүк дагы, маалымат берүү, агартуу да камтылат турбайбы? Сиз алгач өзүңүз изилдеп баардык тармакты, анан ошону жеңилдетип, анан балдарга жеткирип берет экенсиз, Анан мышык кандай жаныбар, үй жаныбары, үйдөн ушундай тамак берет, ушундай ал дагы өзүнчө бир эме, муну да айтып турсак аябай көп. Баягы даяр жомокторду окуп берүү менен өзүңүз жазган жомокторду окуп берүүдө артыкчылык, айырмачылык эмнеде болот? Байкалабы сизге? Байкалат да, мен мурун өзүм да жомокту көп окуган элем кичинекей кезименчи. Анан эжем Дамира эжем, Элмира эжем деген эжелерим бар. Алар дагы бизге алмак салмак сиңдим экөөбүзгө ушундай жомокторду эме окуп берчү эле да. Анан ошол кезде жомоктор башкачараак жомоктор болчу эле. Азыр болсо бир заманбап жомоктору жаратпасаңыз, балдарга дагы мындай кызыкчылыгы азыраак болот да. Баягы мурунку эле жомокторду кайталай бергендечи окшошураак да. Мен жаратып аткан жомоктор кандайдыр бир заманбап жомоктор деп айтып кетсем жаңылышпайм. Алга мисалы мо эгиз бир туугандар көп, эгиз бир туугандар деген китепте мында дагы заманбап, баягы азыркы учурда биздин балдар жалаң эле компьютерге, телефонго көңүл бөлүп, анан китепке көңүл бөлбөй калган тууралуу да. Эгиз бир туугандар ошол аягында мондай сүрөтү менен баягы отура берип, телевизор көрүп отура берип, бүкүрөйүп, очки тагынып бир тууган. Бирөөсү болсо жашынакай спорт менен машыгып китеп окуган бир тууган, такыр башкача да. Анан ошонун негизинде эки бир тууган ушундай бир эмеге чалдыгат, ооруга чалдыгат. Анан ошо менен баягы жомоктун аягы сөзсүз түрдө жакшы бүтүш керек да. Анан жомоктун аягында ошо ата энеси аларды кайра бир тууган өзүнө каратып, өзү дагы экинчи бир тууган өзүндөй кылып, китепке үндөп, анан ошо менен бирдикте баягы кайрадан баланын физиономиясы оңолуп, көзү көрүп деп аягында ушундай жакшы натыйжа алып өтөт да. Туура белип өттүңүз, себеп дегенде биздин улуу залкар жазуучуларыбыз, ошол эле ар бир проза, поэма, чыгармалардын баардыгы ошол учурда жашап өткөн окуялардын негизинде жазылган да, бүт эле чыгарма. Анан анын сыңары бүгүнкү замандын бир көйгөйлөрүн камтыбасак да болбойт. Жомок дүйнөсүндө дагы аны камтыганыңыз кубандырат албетте. Анан бул жерде тыным көнүгүүлөрдү көрүп турам. Бул кандайча баягы эртең мененки эле көнүгүүлөрбү, ыр менен жаздыңызбы? Бул тыным көнүгүүлөрү деп биз негизи кыргыз тилинде тыным көнүгүүлөрү, орусча айтканда физминутка да. Физминутка орус тилинде абдан көп да. Анан бул дагы баягы менин эмем, өзүмдүн баягы иштеп, жумуш иштеп атканда эле ар бир сабакка пайдалана турганга тыным көнүгүү жок болуп калат. Мисалы, бул көнүгүүнү мына 5-6 жылдын жүзү болду, даярдоо классы ачылбадыбы? Ошо даярдоо классына келгенде мага аябай кыйын болду да. Анткени даярдоо классында балдар өтө майда, анан аларга тыным көнүгүү көп керек болот экен. Анан ошол учурда темаларда, үй бүлө темасында, жан жаныбарлар, транспорт темасында, мезгилдер, оюнчуктар темасында көп темалар бар экен да. Анан ошо темага сөзсүз түрдө балдарга тыным көнүгүү керек болот экен. Анан ошол кезде эле мен тыным көнүгүү жаза баштадым да. Анан ар бир темага ылайыктап жаза бердим. Ошентип отуруп тыным көнүгүүлөрүм жүздөп кетти. Анан баягы жеке эле өзүм эле мындай чыгара бербестен, колдоно бербестен, өзүмдүн тажрыйбамды дагы башкалар менен бөлүшөйүн деп, анан ушуну эми жакын арада басмаканага даярдалып, атайын мындай переплет кылып жаздым. Бирок эми чыга элек, бирок Кудайым буйрса, ушу тыным көнүгүү жарыкка чыгып, мен сыяктуу ушу эже агайлар, мугалимдер пайдалансабы деген үмүтүм бар. Учурдан пайдаланып, 1-2 тыным көнүгүү окуп койсом кандай болот, Миргүл? Болот, ошонун ичинен эң эле өзүңүзгө купулуңузга толгон. Мейли. Үй жаныбарларына мына кара кашка торпогум абдан бийик секирет. Жоон мүйүздүү букам бар, тор сарайда бекилет. Канаттарын каккылайт, каз өрдөгүм дагы бар. Эшки кой тай кулунум, баарысы үй жаныбар. Муну дагы балдар мимика менен, мүйүзү деп мүйүзү менен жасашат да, көргөзүп жасашат. Эми идиш аяктар темасында окуп коеюн. Идиш аяк темирден, айнектен да жасалат, кооз идишке салынат,
конфет менен шоколад. Чыны жууп, тамак жасайм, даамдуу ашты бышырам, тазалыкты сактоо үчүн ашкананы шыпырам. Мында да балдарга эмгекке, ошондой эле тазалыкка үндөп, ошону менен бирдикте идиш аяк ар түрдүү темирден жасалабы, айнектен жасалабы, мына ушул жөнүндө белгилеп айтып кеткенбиз. Ушул жерден баягы мындай идея келип атпайбы? Бизде жана Баластан деген телеканал бар эмеспи? Улуттук телерадио бир корпорациясынын астында, анан ошол жерде атайын бир көнүгүүлөрдү жасаган бир рубрика бар экен да. Анан ал жактан өздөрү эле 1, 2, 3 деп эле ырдап эле импровизация кылып эле, анан ошолорго сунуштап көрсөңүз, бул жакшы бир колдонмо болот го деп ойлоп турам. Башка мектептерге дагы жеткиликтүүбү булар? Же азырынча бир эле экземпляр менен өзүңүз делеби? Азыр өзүмчө, анан мен областтык билим берүү тармагында дагы баягы окууга келген мугалимдерге кээде өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп ошо калам. Анан ошол учурда дагы ошо окууга келген мугалим эжекелерге өзлөрү каалагандай кайсы темага каалашса ошондой физминуткалар менен бөлүшүп жатам. Анан эми Кудайым буюрса ушул китепти физминутканы эң биринчи орунга коюп атам, ошо чыгып калса деген үмүтүм чоң. Жакшы, бул өзгөчө бир жаңылык болмок, биздин ушу баштагыч касып мугалимдер үчүн дагы жакшы бир колдонмого айланат деген дагы ишеничтебиз. Анан бул жерде ырларды көрүп турам, жаш жеткинчек ырлары деп. Анан ыр жазууда дагы баягы чоңдорго бир аз ой толгоңдун баарын төгүп саласың да. Ал эми кичинекей балдарга болсо аларды бир аз фильтрлеп, жеңилдетип, жеңил ыргакка салып, алардын жаттоосуна оңой болуш үчүн бир ушундай иштерди иштеп турсаңыз керек. Ооба, менин ыр дүйнөм деп биякта турат. Мен өзүм мисалы жаратылыш темасында, жайлоодо, ар кандай темада ырларды мындай кыскача жазам. Эне согуш жана жоокер уул деген ушундай тематикадагы ырлар жазам. Бирок силер айткандай жаш жеткинчекке дагы ушундай жаратам да. Эки сөз, 3 сөздөр эле туруш керек, мындай 2 сөз жаттаганга, түшүнгөнгө ылайыктуу болупчу. Уйкаштык болуш керек. Бул жерден ушундан пайдаланып, светофор балдарга жол чырак. 3 көзү бар жол чырак, берет белги көз ымдап, эрежени билебиз, ушул ырды биз ырдап. Жолдо жүрүү эреже, эске тутуп алабыз. Кызыл жарык күйгөндө токтоп туруп калабыз. Сары жарык жанганда даярданып күтөбүз. Жашыл күйүп жарк этсе, биздин жол деп өтөбүз. Мына балдарга светофорду сөзсүз түрдө эле баягы жол эрежесин сактоо үчүн сөзсүз башталгыч класстарга керек. Ошон үчүн ушул ыр жазылган. Анан мына жаман бала деп, жаман бала кандай болуш керек, жакшы бала кандай, эми биздин өзүбүздүн баягы башталгыч класста иштегендиктен сөзсүз түрдө жаман бала, жакшы бала деген салыштыруу иретинде жакшы аныкталат. Анан жаман бала сөз укпайт, жардам бербей кечке уктайт. Ата эне акыл кеби канча айтса ага жукпайт. Жаман бала тетир басат, жумуш десе дароо качат. Жалкоолонуп жата берип, оюн десе анда шашат. Китеп ачпайт, билбей калат, жакшы сөздү илбей калат. Өз боюнда карабастан таза кийим кийбей калат. Балдардын баягы жаман бала кандай болот деген тууралуу чагылдырган бул жерде. Ошентип ондогон 20га жакын жаш жеткинчектер деп мындагы переплет кылып ошо китепке даярдап койгонбуз. Анан ушуну дагы жакшы азаматсыз бардыгы ойлогон ой тилектериңиздин бардыгы ишке ашсын. Ооба, бул жомокту дагы ошо мында да 10 жомок бар. Жомоктор ошо жана жогоруда белгилеп кеткендей балдардын аң сезимине, тарбиясына, кунт коюп, көңүл бөлүүсүнө, ойлоо сезимине, логикасына, ошону менен бирдикте эле оюн эркин билдирүүгө, тил табышууга, мына ушуга карата жазылган да. Мында дагы ондогон жомоктор бар. Өзүмө жагат. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда сизге эркин микрофон болсун. Жалпы биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө, өзүңүздүн эмгек жааматыңызга салам жолдоп өтсөңүз болот. Кымбаттуу
көрөрмандар, бүгүн бардыгыңыздарга эле ушул жаңырып келген жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун, ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болсун деп салам жолдойм. Ошондой эле биздин Магрифа Рахимова атындагы орто мектебиндеги кызмат кылып иштеп жаткан бардык мугалимдерге, эжейлерибизге, агайларыбызга ошон ийгиликтерди, чоң албан ийгиликтерди каалайм. Мектебибиз ушул күндө жакшы жетишкендиктерге жетип, олимпиадалардан мыкты орундарды алып, жакында эле болуп өткөн акыл таймашынан жакшы утушка ээ болуп Бишкектен келишти. Мына ушундай көп жаңылыктар, көп жакшы саамалыктар биздин мектепте боло берсин. Ар дайыма мугалимдерибизге иштерине ийгилик, быйылкы жылыбыздагы окуу жылыбыз эң жакшы жемиштүү жылдардан болсун деп каалап кетет элем. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бизде конокто Челпек айылындагы Магрифа Рахимова атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Назира Ашимова эжекебиз конокто болду. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.